Башында мектепте окуп жүргөн кезде мен ошо кыялым ошо юрист болом деген кыялым баштан эле бар болчу. Ошол кыялым негизинде ошо мектепти аяктагандан кийин бирок шартка байланыштуу өзүм үйлүн улуусу болом да. Ошого байланыштуу алгач мен жана Бишкекке барып горно-металлургический институт бар болчу. Ошол жерде окугам. Ошол жерде Бишкекский технологический колледж деген бар болчу. Ошол колледжде окуп 2 жыл. Ошол колледжди аяктаган соң андан кийин баягы өзүм көкүрөгүмдө кеңсеген кесипти тандап, анан юридикалык факультетке тапшырдым. Тапшырып, ошол 2008-жылы Кыргыз улуттук университетинин ошо Жусуп Баласаган атындагы юридикалык кесипти бүттүм. Ал эми эмгек жолум болсо мен ага чейин эле баштадым, себеби заочно окугам да юрфакты. Ошо заочно окуп жүрүп 2007-жылы ошо декабрь айында Бакаатада эң биринчи алгач жолу ошол жерде секретарь машинист болуп баштагам. Анан ошол жерде секретарь машинист болуп кирип, андан кийин 2010-жылы Талас облустук сотунда сот отурумунун катчысы болуп ошол жерде эмгектендим. Андан кийин ошол эле жылы ушул Манас районуна келип 2 жыл ошол 2012-жылга чейин ушул жерде сот отурумунун катчысы болуп эмгектенип кеттим. Андан кийин Бакаатага барып, кайра өзүм районумда ошо 2016-жылга чейин ошол жерде катчы болуп, андан кийин судьянын жардамчысы болуп, ошол жерде эмгектенип жүрдүм да. Анан ошол ортодо анан кийин бул өзүм кыялымдагы кесип болгондон кийин ошол жерде иштеп жүрүп, анан 2016-жылы ошо Бакаатада иштеп жүрүп, анан ошол жерде иштешкен судьяларым өзүмдүн ошолордун багы түрткүсү болду деп айтсам болот, себеби менин ата-энем өзү жөнөкөй эле адамдар да. Кадимки эле баягы дыйканчылык менен эмгектенген дыйкан эле кишилер да. Ошол мал чарба менен эмгектенген кишилер. Ошол кишилер анан судьяларым өздөрү түрткү болуп, багы алган опытымды өзүмдү ар жак бер жагында байкады окшойт. Анан сен судьялык кызматка аракет кыл, тапшыр, кандидатураңды кой, бар, тестке бар, экзаменге катыш деп ошолор түрткү болгон. Сот адилеттигинин жогорку мектеби бар. Ошол жерге, ошол мектепте конкурс болуп, багы талапкерлерди талапкер катары катышып, анан ошол жерде 50 баланы тандап алган. Ошо 50 баланын арасында мен да өтүп, ошол жерде анан 2018-2019 жылдары ошол мектепте окудум. Ошол жерде окуп, ошол жерден ийгиликтүү аяктап, сертификатымды алдым. Ошонун негизинде анан 19-жылы кайра ошо Манас райондук сотунда 3-чү штат берилип, бул жерге конкурс болгондо, анан ошол жерге документин тапшырып, конкурстун негизинде анан өтүп келдим да. 19-жылы өтүп, 20-жылы указ чыгып, президенттин указы менен анан дайындалып судья болуп, 2020-жылдын февраль айында судья болуп дайындалып келдим. 2020-жылдын июль айында ушул жерде төрага болуп дайындалдым. Ошондон бери ушул жерде өзүм төрагалык кесипти аркалап кызмат кылып келип атам. Жайчыбек иштөө көп жылдан бери, 15 жылдан бери жакшы тааныйм. Бизге мынакей 2020-жылы судья бир штат берилгенден судья катары тергөө судьясы болуп келген. Анан 2020-жылдын сентябрынан баштап ушул район сотто жетекчи болуп иштеп атат. Өзү бул Жайчыбек жөнүндө көп жакшы нерселер бар. Азыркы биздин жүрүп аткан политикада ошо жаштарды тартуу, жаштарды алга умтулуу, жаштарды бир колдоо максатында биз ошо Жайчыбек экөөбүз чогуу иштешип келе атабыз. Бул өзүнүн кесипкөйлүгүн, уюштуруучу жагын мына келгенден бери жакшы иштерди алып атабыз. Талас облус сотунда жылдык жыйынтыктарда Манас район соту жакшы жетишкендик менен алып атат. Бул өзүнүн Жайчыбек жакшы жактарын көрсөттү. Жаш болсо дагы тажрыйбалуу кесипкөй айтыс катары, жетекчи катары жакшы нерселерди кылып атат. Жетекчибиздин өзгөчөлүгүн айта кетсем, ишке болгон талапты катуу коет. Эмгек жааматындагы ынтымакты бекем сактайт. Тазалыгы, ар бир кызматкерге өзгөчө көңүл буруу менен мамиле жасап, аларды көз карашынан түшүнөт.
Саламатсызбы? Жакшы келиңер барыңар? Покровка орто мектеби 11 класстын окуучулары. Кош келиңер анда биздин ошо райондук соттун имаратына. Баарыңарга биринчиден ден соолук каалайм, ийгилик каалайм. Баарыңар 11 класстын окуучулары болсоңар, бүтүрүүчү классыңар. Чакырганыбыздын максаты ошо өзүңөр билгендей ошо кесип тандоо, андан тышкары жанагы жаш өспүрүмдөр арасында болуп турган кылмыштарды алдын алуу максатында чакырып атабыз баарыңарды. Ачык эшик сабактары бизде жарым жылдыкта ошо бир жолу өткөрөбүз да. Ошондо бир жылда 2 жолу өткөргөнгө аракет кылабыз. Андан тышкары биз өзүбүз жерлерге барып, мектептерде да ачык сабак өткөрөбүз да. Ошондо биз ар бир квартал сайын өткөрүп калабыз да. Максатыбыз ошол жанагындай эми багы ар кандай да тилекке каршы кээде ошо жаш өспүрүмдөр арасында дагы ар кандай кылмыштар болуп калат. Мына ошол кылмыштарды алдын алуу максатында андан тышкары ошол көпчүлүк учурда биз ошо багы 11 класстын окуучуларын өткөрөбүз. Ошолорго багы кесип тандоо боюнча дагы өзүбүздүн кеп кеңешибизди, бир жакшы тилектерди айтып, ошол максаттарды өткөрүп калабыз. Биз жумуштан тышкары дагы жумасын 2 жолу спорт менен алектенип, волейбол менен бир күнү волейбол, бир күнү футбол ойноп турабыз да. Ошол жетишкен ошонун ийгиликтери менен бүгүн көрүп тургандай жетишкен ийгиликтерибиздин баардык эмелерин ушул жерге илип койгонбуз. Жетишкен ийгиликтерибиздин негизгиси ошол биз балдарым көпчүлүгү эле ошо волейбол жашанышат да. Бул ийгилик менен биз соттор арасында өткөрүлүп турчу спартакиада бар да. Ошол оюндарда биринчиликти көпчүлүк учурда ийгиликтер менен алып жүрөбүз. Андан тышкары ошо биз ошол менен чектелбей, ошо район ичинде дагы буюрса да алдыда бир жакшы пландар бар. Ошо акимибиздин бир кубок болот деген жакшы даярдыктарга бир иш-чараларга даярданып атабыз. Ошол иш-чараларга даярданып да ошондой мекемелер арасында дагы жакшы ийгиликтерге жетишип атабыз деп айтсак болот да. Салып кетіңер батылы? Келгіле. Ойнаңыздар. Жақшы ма? Башламасың ба? Бағы бізді сыртыбыздан қарап деле көпчүлүктөр бага сүрдүү көрүнөт окшойбуз да. Болбосо чынына келсе бизде эле кадимкидей эле көпчүлүктөрдө эле жөнөкөй эле үйдө ушу балдарыбызга бир камкор атабыз деп айтсак болот. Биз деле үйгө келип ушулардын ушинтип сүйүнгөнүн көрүп, ушуларды ойнотуп, ушулардын рахатын алып, эл катары эле камкор атабыз. Анан көпчүлүк учурда келгенде ошентип азыр эми билесиздер өзүңүздөр. Азыр кичинекейлер, жаштар баары эле интернетке, телефонго кызыгып кетишпедиби? Анан мен ошол нерседен кичине балдарымды алыстатып, монтип келгенде, үйгө келгенде ошол убактымда ушинтип мондай жомок китептерди алып келип берип, ошолорго кичине жомок айтып берип, ушундай көңүлдөрүн китепке, башка оюндарга кызыктырам да. Себеби азыр жаштар мурдагыдай болуп, кичике балдар көчөгө чыгып чана теппейт, башка оюндарды ойнобойт. Болбосо биз кичикебизде эшикке чыгып чана теп, чүкө ойноп, ушундай оюндарды ойночу элек да. Азыр эми тилекке каршы жаштар баары эле баягы интернет ушундай болуп кетти. Мен азыр бирок ошого карабастан өзүм балдарымды оюнга алаксытып, монтип китеп окуп, китепке кызыктырып, кичине ушундай аракеттерди көрөм. Дем алыш күндөрү ошол шемби жекшемби күндөрү ушундай болуп үй-бүлөбүз менен чогуу машинабызды айдап алып келебиз. Ушул үйгө айылга өзүмдүн туулуп өскөн жериме. Ата-энем ушул жакта турат, өзүм да ушул жерде чоңойгом. Өзүм үй жайым ушул жакта, ошол ата-энем менен чогуу.
ата энебизге ошо дем алыш күндөрү келип мал чарбасына жана кысым болсо чарбачылыкка ошо чарбачылык иштерине жардам беребиз. Баарыбыз келип үйбөс менен чыга келип кызмат кылып кичине колубуздан келишинче. Андан кийин баары эле кетебиз. Жекшемби күнү барып ошо менен эре оралып кызматка даярданабыз. Ушундай биздин жашоо, балдарым. Негизи мен азаматтык чындыгында баары келечек көрсөтөт да. Мындай болот деп ойлогон эмесмин. Бирок балам кичинекейинен жоопкерчиликте болчу. Садикте жүргөндө эле ошо садиктеги воспитатель аябай жакшы болчу. Ошо эртең менен келгенде тарак менен таранып, анан кийин арчынынан кирет деп айтты. Тарак бериңиз өзгөчө деп, өзүнчө тарак бериңиз деп ыйлап мындай. Өзү дагы тырышчактуу болчу. Бир нерсени башын баштаса этене чыкканга аракет кылып. Анан мен тигил үй-бүлөлөргө жумшасам, ошонун жообун сөзсүз айтып келчү. Жолдо балдар деле ойноп кетчү эмес да, жоопкерчиликте болчу. Анан тырышчак болчу. Мектепти жакшы окуду. Кичинесинен эле биз баягы өзүбүз жөнөкөй үй бүлө болгондон кийин бул окуусуна көп көңүл бурбап, бирок ошондо да күнүгө берген тыйынга ручка тетрадь алып, биз ошо бирөөлөрдөн угулайык окуйбуз. Буну көңүл бурбап, ручка тетрадь эмне болот деп. Мен күнүгө тыйын бересиң, ошого ручка тетрадь алам деп, ручка тетрадьны өзү алып, жакшы окуду да. Чоңойгончо эле ошонусу менен болду. Анан окууга тапшырды. Анан эми ушинтип Кудайдын буйругу экен, бул ишке иштеп атат. Анан биз деле ошо ойлойбуз, өзүбүз дин жолундабыз. Аллахтан сурап, дуа кылам, туура жолдон адашпаса экен, туура иштесе экен, адал иштесе экен, Аллахтын алдында жүзү жак болсо экен деп. Анан өзүнө да айтабыз. Өзү деле ошо дин шариятты жакшы билген бала. Бул окуп жүргөн кезде окуду, баарын билет. Анан жолдон адашпасын деп ата эне болгондон кийин эскертип да айтабыз. Анан туура иште, адал иште, баардык нерсенин баягы жообу бар. Бул жарчылыкты эле көрүп калат анын баласы деп эскертебиз. Байталды эртең базарга апарып сатайын деп атам. Сатып десек чөп аз, чөп азыраак жыйналып калды. Ошо жашка чейин жете албай калабыз го. Чөптүн түптөрү алан 3-70 болуп отур дейт. Чөп аласыз да кайра ордуна. Чөптү алабыз, жемпем алабыз, балга. Улайгына карап жумуш кыла беребиз го. Өзү эмкили көбүрөөк топтобузук. Ошо. Койлор болсо тууп баштады. Бирден экиден. Уларды чөпкө туруп калдым. Бир мал, эки малга жайып келебиз. Эрки тайларың баары жүрөт, ушу токойго айда бергенбиз. Мен сатам да. Мал жагыралуу, Жагыралуу. Сатам берейинби? Чөп салыш керекпи же? Койлорго чөп салыш керек го. Буларга чөп салып, малдар суугурабы. Сууларын берелем да. Сера. Адамдын канаты дегенде ошо биз деле ошо кичинебизден эле ошо ат менен чоңойдук. Үйдө анча мынча туугандар менен
каны таза мына күлүк аттарды кармайбыз. Анан ошо жумуштан келген убактарда ушундай кичине өзүбүздүн ден соолугубузду ойлоп ат бастырып, ат минип, ат бастырып анча-мынча ушундай атка да кызыгып коебуз.